Ош мамлекеттик социалдык университетинин курамындагы инженердик технология факультетинин мугалимдери жана студенттери кыргыз тили жана улуттук баалуулуктар күнүнө карата жылдын модели 2016 кечки сынагын уюштурду. Сынакта чебер студенттердин чыгармачылык өнөрканасынан даярдалган авангард, шаар стили, этникалык жана саркеч кийимдердин түрлөрү көрсөтүлдү. Чыгармачылык табылгалар менен чөкөттөлгөн Ош мамлекеттик социалдык университетинин ууздары тарабынан даярдалган кийимдердин түрлөрү ар бир көрүүчүнү кызыктырып, өзгөчө кубаныч тартуулады. Мен Макамбаева Агдана. Бүгүн ушул кечени көргөнү келдим. Бул кечеде мен өзүм эжекем катышкан. Жанбай кызы Каникей ал 3-чү орунду ээледи. Өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Абдан кубанычтамын. Ырасында Ош мамлекеттик социалдык университетинин материалдык техникалык базасы студенттердин чыгармачылык дараметин чыйралтып, өздүк өнөрканасын өркүндөтүүгө негиз боло турган заманбап технологиялар менен жабдылган. Бул мүмкүнчүлүктү туура пайдаланган устат окутуучулар студенттерге ууздук чеберчиликти үйрөтүү менен бирге адистик билим алып жаткан жаштарга улуттук нарк насил, аркыл чөйрөдө жарашыктуу кийинүү чеберчилиги, мамиле маданияты боюнча берилчү таалим-тарбияны биринчи орунга коюшкандыктан өткөрүлүп жаткан сынак көрүүчүлөр үчүн да маанилүү. Бүгүнкү факультетте өткөрүлүп жаткан иш-чаранын негизги темасы улуттук кыргыз тили жана улуттук баалуулуктар күнүнө карата биздин студенттердин идеология жана патриоттук сезимдерин өстүрүү, ошондой эле билимин тереңдетүү максатында өткөрүлүп жатат. Мен ойлойм, мындай иш-чаралардын негизинде студенттердин кандайдыр бир деңгээлде өздөрүнүн тарбиясында оңолсо болот. Ошондой эле өзүнүн мамлекетине кандайдыр бир деңгээлде жогорку сезимин дагы өрчүсө болот деп ойлойм. Ошону менен бирге алып жаткан билимдерин тереңдетүү максатында, жогорку деңгээлде окуш максатында өткөрүп жатабыз деп ойлойм. Көрүүчүлөрдүн бүгүнкү иш-чарадан аябай жакшы ойлору, жакшы сезимдери калат деген ойдомун. Сынактын соңунда калыстар тобунун чечими аркылуу мыкты деп табылган кийимдердин жаратмандары университеттин жетекчилиги тарабынан атайын даярдалган дипломдор жана баалуу сыйлыктар менен сыйланды. Кыргыз тили жана улуттук баалуулуктар күнүнө арналган жылдын модели 2016 кечки күз сынагынын гран-при ээси Махамат Муса Гүлзада диплом менен жана 3000 сом акчалай сыйлык менен сыйланат. Мен бул коллекциямда кыргыз ойма чиймелерини оймосун оюп, шырдак техникасын колдонуп, Ош мамлекети шырдак техникасын колдонуп, кыргыздын улуттук жаз оймолор деген коллекция менен ушул даражага жетип турам. Бул сыйлыкка жетүү үчүн мен ушул университетте терең окуп, үйрөткөн, билимин берген, өзүнө бар нерсесин мага үйрөткөн мугалим эжекелериме чоң ыраазычылык билдирем. Ушул конкурска катышып, мен өтө көптөгөн маалыматтарды, өзүмдүн фантазиямды жогорулаттым деп айтсам жаңылышпаймын. Ошол эле немеде Саркеч айым деген коллекцияны жараттым. Бул коллекция өтө оор эмгектерди талап кылды. Анткени мен ар бир оюмдарны кайчы менен өз колум менен кыркып, ошол эле неме менен строчка берип бастырып чыктым. Албетте бул мен үчүн эң сыймыктанган, ушул орунга илештим, 3-чү орунга илештим. Ушул кесибимен сыймыктанам. Ушул университеттин атынан билим алып, ошол алган билимимдин негизинде мен жакында коллекция жасап чыгаргам. Буракчан аттуу. Ал коллекция менен Бишкек шаарында өткөн, май айында Бишкек шаарында өткөрүлгөн Кыз көркө 2015 мусулман аялдардын кийимдерин коллекциясын көргөзүп ошол жерде катышып келгем. Ал жерде жюрилердин тандоосу боюнча 1-чи орунга ээ болуп ошол жерде катышып келгем. Жеке изденүүчүлүгү жаралып, өз колунан даярдалган нерсенин көпчүлүктүн сынына коюлуп, татыктуу баасын алышы чыгармачыл инсандын өнөр жолунда калыптанышына, өсүп өнүгүшүнө шарт түзөт. Ошону менен катар эле өзүн сын көз менен карай билишине негиз болот. Андыктан Ош мамлекеттик социалдык университетинде уюштурулган ууздардын сынагына катышкан чебер кыздардын бардыгынын маанайы жарык. Мамат Ибраим Жаныбеков, Дарбан Алайчиев, Айпери Кошпаева, Ош мамлекеттик социалдык университети.